Нарын жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасынын карамагында жогорку чыңалуудагы 17 көмөкчү чордондор жана 1278 чакырым узундуктагы электр чубалгылары бар. Демек, калкты электр жарыгы менен камсыз кылууда орчунду орду бар. Жалпы облус аймагына электр тогун кубаттуу үзгүлтүксүз таратуу бул мекеменин мойнунда. Аккыя көмөкчү чордону 1997 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Кубаттуулугу 220 киловольтко жетип, жалпы Нарын облусуна жарык берет. 500 киловольттук Гемин электр чордонунан мына ушул Аккыя көмөкчү чордонуна 220 киловольттук электр жарыгы алынат. Мына ушул Нарын областындагы эң чоң көмөкчү чордондон Нарын шаарына жана бардык райондорго кубаттуу электр жарыгы таратылып берилет. Бул көмөкчү чордондун эки негизги жабдуулары 7 миллион сомго капиталдык оңдоодон өттү. Мындан улам кышка жогорку деңгээлде даярдандык деп билдиришти ишканадан адистер. Айтмакчы, башкарууда акыркы үлгүдөгү автоматташтырылган жабдуулар колдонулуп, авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу жана катталган учурда ыкчам аракеттерди көрүү жолго коюлган. Бардык жалпы боюнча 250 миң киловатт ампер кубаттуулук менен жүк алып барабыз. Анткени ошонун баары тең 250 миң киловатт ампер ушу Нарын областына бергенге кудуретибиз жетет деген сөз да бул. 7 миллион сомдогу оборудование алып келип запчасттарды алмашылды. Буюрса быйылкы кышкы мезгилде өчүрүүсүз, эч кандай авариясыз толук элге свет боюнча камсыз кылабыз деген ойдобуз. Бул аккумуляторду 5 миллион сомдук алмаштырып атабыз. Алар бүтсө дагы ички биздин өзүбүздүн надежность дагы чыңалат. Быйылкы кышка карата 110 киловольттук кубаттуулуктагы 16 көмөкчү чордондордун бардыгы, андан тышкары 1000 чакырымдан ашык электр чубалгылары капиталдык оңдоодон өттү. Буга 1 миллион сомдон ашык каражат жумшалып, учурда тийиштүү деңгээлде иштеп жатат дешет адистер. Ал эми 110 киловольттук Кочкор көмөкчү чордону толугу менен жаңыртылган. Разрядниктерди алмаштырдык. Башка дагы аккумуляторный батарея алмаштырдык. Ошо сыяктуу мурунку эскирген оборудованиялардын көптөрүн ушу колдон келишинче аракет кылып, жыл сайын алмаштырганга ошо аракет кылып атабыз, алмашылып атат. Булардын баары тең сайыс тарап кеткенден кийин көп жылдар бою алмашылбай калган, жаңа оборудованияларга алмашылбай калып ошондой болуп турган. Аварийный ситуация боло турган жерлер болот, кээ бир жерлерде суу жеп кеткен, опорлор кыйшайып калган. Ошолордун баары тең өз убагында түздөп, опорлорду ошол өз убагында бекитип, суу келчү жерлердин баарын отводной нема деп коет, ошолордун баарын жасап турабыз да. Ошол колдон келиши ошолордун баарын убагында, өз убагында жасап турсак, жана аварийный отключение же башка кандай отключениялардын булар тең болуп турбаганга аракет кылабыз да. Мекемеден билдиришкендей, өткөн жылы авариялык өчүрүү дээрлик катталган эмес. Бул жылы дагы кышкы жылытуу маалында электр тогун үзгүлтүксүз беребиз деп ишендиришүүдө. Нурзада Мукашева, Абсамат Дөөлөсбеков, Нарын шаары.